Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Сулуу келин. Бир жигиттин түшүнө ай десе аркы жок, күн десе көркү жок сулуу кыз кирет. Ошол сулууну табам деп ал жигит Мединанын 5 бурчун 5 айланып кыдырат, төгөрөктүн 4 бурчун 4 айланып кыдырат. Баягы ойдогу сулуусу табылбайт. Жалдырап жигит жолго салат. Келе жатса, бир булактын башында тамагынан ай көрүнгөн бир сулуу келин отурат. Жигит ойлоно калып, менин түшүмдөгү көргөн кыз келин болуп калды. Мейли, тоба кел. Ушуга сөз салып, тийсе алайын, деп камчысын бүктөп отура калып, экөөбүз баш кошсок кандай болот, деп сулуу келинге кеп салса, ал макул болот. Сулуу келинди жигит алып үйүнө барат. Жигит үйүнө баргандан кийин үй турмушу оңолуп, тамак ашы жайнап жатып калат. Бир аз убакыттан кийин баягы жигиттин өңү саргарып, арыктай баштайт. Ал жигиттин бир досу болот. А жигитке досу учурап, "Ай, сенин өңүң эмне саргарат?" дейт. Анда берки жигит, "Билбейм", деп жооп берет. Анда дос жигите, "Өңүңдүн саргарганын сен билбесең, мен билем. Аялың аял эмес, карган ажыдар. Бул карыганда оокат кыла албай калганда кубулуп келин болгон. Муну алдың, азапка калдың, өзүңдү баш кылып бул шаарды сордурасың", дейт. Сулууну алган жигит ишенбейт. Кантип эле ажыдар аял болуп калсын деген ойго келет. Анда берки дос жигите, "Болуптур, мага ишенбесең, бара көрөбүз", дейт. "Сен бүгүн түнү чыпалагыңды кес. Чыпалагыңды чыланган тузга малып жат. Аялың таңга маал уктайт. Ошондо курсагын сына. Киндик болсо аялың киши, киндиги жок болсо аялың картаң ажыдар. Элдин убалына калба", дейт. Баягы жигит досунун тилин алып, колун кесип тузга малып, аялынын ичин сыйпаса, киндиксиз. Шек алдырбай эртең менен эрте туруп, "Сенин айтканың чын экен", деп досуна баягы сөздү жашырбай айтат. Анда досу, "Мен сенин сулуу аялыңды көрө албагандай ойлодуң эле. Бүт иш чындык болду. Бирок аялыңдын 2 айлык боюнда бар. Ошол аялың төрөгөнчө соода кылам деп бир шаарга кет. 9 ай 9 күндү болжоп үйгө кел. Ошол учурда аялың толготуп төрөйт. Ошо менен макул болуп шаарга кетип, айтканындай 9 айда кайта келип досуна учурайт. Эми бүгүн аялың толготуп жатат. Бала жуп төрөлүп түшүп баратканда аялыңдын моюнун кыячап", деп колуна кылыч берет. Ошондо сөөгү эрип, көлкүлдөп жумшап калат. "Бир өлтүрсөң, ошондо өлтүрөсүң, бирок баланы ылдам ал", дейт. Айткандай төрүп жатканда кылыч менен аялынын моюнун кыя чапса, башы өгүздөй, денеси 40 кулач ажыдар болуп сулайт. Баягы аял эркек төрөйт. Баланы антип-минтип энесинин алдынан алганча, энесинин мойнундагы 2 тамчыган баласынын көкүрөгүнө таам калат. Баланы оройт. "Эмне кылам?" деп баягы досуна барат. Ошондо досу, "Аялыңдын терисин сыйрып алып, калган денесин өрттөбөйгүн", деп колуна бир куура кестик берет. Кара кестик менен ажыдардын терисин телсе, ажыдардын терисинин калыңдыгы 3 карыш болот. Терисин сыйрып алып, денесин отко өрттөйт. Ушуну менен бала чоңоет. 18 жашка чыккан учурунда бир көтөрүп келген отуну бир шаардагы элге бир кышка жарайт. Бир ичкенде бир шаардын тамагын бир ичкен. Ушунчалык алп, күчтүү бала болот. Күндөрдөн биринде баягы дос учурайт. Досум, баягыда мага ишенбей, аялымдын сулуусуна ичи тарып жатат деп ойлодуң эле. Бул чындык болду. Эми балаң кандай?" деп сурады. Анда сулуу аял алган жигит, "Таң, билбейм. Баланын бир көтөрүп келгенин бир шаар 1 жыл оокат кылат. 1 жол ичкенде бир шаардыгын бир эле ичет." Анда дос айтат, "Болуптур досум. Мени достукка санап, балаң экөөң тезинен үйгө келип конок болуп кет", дейт. Берки жигит макул болуп 6 күндөн кийин барса,
берки досу бир темирден үй жасайт. Темир үйдүн ичин кызын тазын кооз кынат. Өзү ачылып, өзү жабылган эки жагынан эшик жасайт. Досуна жакшылап тамак берет. Баягы баласы экөөн ээрчитип темир үйгө астына өзү, ортосуна досу, артынан бала кирет. Өзү менен досу мурда чыгат. Баягы үйдүн ичиндеги коозолгон нерсени карап бала алаксып ошол үйдө калат. Эки дос ээрчишип эшикке чыгышат. Бала элең булаң эки жакты карагыча үйдүн ичиндеги эшик тарс жабылып бекилип калат. Бала бакырганда деминен темир көккө 3 тийип, жерге 3 түшөт. Досу эл журтту жыйдырып, темирден казык кылдырып, чынжыр менен чырматып, темир үйдө жерге кагат. Бир сындырым нан, суу менен 7 күнү баланы багат. 7 күндөн кийин өзүгө карарып бала жыгылат. 7 күнгө чейин берки досу 70 кулач ор каздырып, бир бээни жардырып, жылкынын 2 казысын катар сойдуруп, 7 нан үстүнө 7 кетмен астына коюп, казган оруна таштайт. 70 балбанга жетелетип баланы ордун үстүнө алып барат. Ачыгып калган бала оп тартып нанды, этти караганда баланын оозунан 2 жылаан атып түшүп, нам менен баягы жылкысынын казысына барып сайылып, бала чалкасынан кетет. Ошондон кийин бала куландан соо, таптаза болуп тамак ичип, адам болуп калган экен.